Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто саясаттануучу, тарыхчы Табылды Акияров. Шайлоо мына өттү, шайлоонун эртеси да болду. Кечээ күнү сервер жөнүндө чоң чуу чыкты, эмгиче уланып атат. Митингдер болуп атат. Кандай жагдай, кандай баалайсыз ушу шайлоодон кийинки жагдайды? Албетте өтө өкүнүчтүү болду. Дүйнө жүзүнө биз укмуштуудай элди, дүйнөнү таң калтыргандай шайлоолорду өткөрөбүз деп президенттин аябагандай чоң аракети болгон, акимияттарга, жергиликтүү бийликтерге баарына тапшырма берип, жанагы мугалимдерди, мед кызматкерлерди мурдакыдай кылып кубалап, баягы шайлоого катыштырбагыла, админ ресурс болбосун деп ушундай талап коюлду. Бирок баары бир деле мындай ар кайсы жерден болуп атты. Ошондой админ ресурс же болбосо жанагындай акча берүү, добуштарды сатып алуу көп кармалып атышты, эмнетип атышты. Бирок жалпы алып көргөндө мындай шайлоо кампаниясы 29 ноябрдан 29 октябрдан 28 ноябрга чейин мындай тынч өттү десек болот. Бирок мурдакы шайлоолор деле ошондой эле тынч өтчү. Эгер жанагы мугалимдерди, мед кызматкерлерди шайлоого баягы үгүт иштерине катыштырбаганда мындай дайыма эле ушундай тынч өтчү да. Бирок акча өтө күчтүү ролду ойночу. Бирок бул жолу анча эмес, бирок дагы эле акча аябай зор ролду ойноду десек болот. Себептен да Кыргыз айылдарында мындай эч ким баары билет, бирок эч кимге айтпайт. Өздөрүнчө схемалар бар. Ар бирөөнүн тизмелери бар. Ошол тизмелер менен таратылат. Анан эч ким билбей калат аны. Мына кармалгандарда деле ар бирөөнүн тиги машинасынан, сумкасынан, ар кайсы жерден, кабинеттеринен тизмелер чыгып атпайбы. Мына ошондой бул өтө эч кимге белгисиз схемалар. Бирок жалпы алганда мындай шайлоо тынч өткөндөй болду. Эксперттердин баары тең биз айтканбыз, ошо акыркы 3 күн чечүүчү күн болот. Акыркы 3 күндө бардыгы болот деп. Бардыгы болот. Бийликчил партияларга жан тартуу, жана ошол бийликчи партиялар азыр мындай тынч болуп келген менен акыркы 3 күндө баарын тең баягындай бузат, өздөрүнүн кызыкчылыгында келет деп. Мисалы үчүн социологиялык сурамжылоолор боюнча орустардыкында гезиттерине чыгып атты. Бүтүн Кыргызстан аябай катуу келет деп. Улуттар биримдигин жазып атты. Ата журтум Кыргызстанды жазып атышты. Бул жактан дагы ата мекенди жазып атышты. Анан бул жактан мисалы үчүн социал-демократтарды, мынакей жанагы эл аралык уюмдардын сурамжылоолорунда көрүп аттык. Социал-демократтар дагы аябай жакшы мындай позицияда келатканы, жалпы республика боюнча 3-чү орунда деп берип атышты. Андан негизи бир 7-8 партиянын ичинде мындай күрөш болду да. 7-8 партиянын ичинде күрөш болду. Калгандары баягы мындай жетише албай, бирок алардын деле аракеттери болуп атты. Бирок баягы беркилерде өтө чоң акча болуп, анан мындай алдыңкы позицияларда же болбосо көп реклама таратып ушундай аракеттер болду да. Мисалы үчүн айтып атышты, ушу ата журтум Кыргызстан, ишеним, ынтымак партиялары телевидениялардын баарын ээлеп рекламаларды коюп ушундай кылып атышат деп, ошондой активдүүлүктөрү жөнүндө айтып атты. Бирок мынакей акыркы күнү шайлоо болду. Шайлоо күнү дагы мындай мыйзам бузуулар болду. Ар кайсы жерден баары катталып атты. Бирок ушул шайлоонун жыйынтыктарын саноого келгенде чатактын баары ошол жерден чыкты.
Эң негизгиси бул жерде мен ошол дайыма шайлоо болгондо санактарды дагы аябай тыкыр карайм. Анан ошондо президент сүйлөдү, Садыр Жапаров сүйлөп элге кайрылуу жасады. Кайрылуу жасагандан кийин дароо сервер бузулду деди дагы. Сервер 40 мүнөт 1 саатка жакын чамада мындай бузулду да жок болуп кетти. Ага чейин 10 партия 5% босогодон өттү деп көрсөтүп аткан. Анан кийин сервер оңдолгондон кийин 6 эле партия калды да. 6 эле партия калды. Бирок берки өтпөй калган партиялар алар чурулдап биздин добуштарыбыз урдалып кетти деп аябай мындай тынчсызданууну көрсөтүп атышты. Эми баардык эле Кыргызстанда ошо шайлоону карап аткан адамдар баары эле күбө болду, кандай болгонун, эмне болгондугун. Анан кийин баары эле жакшы деп Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Шайлдабекова баары эле жакшы иштеп атат, бирок бир гана жеринен кичине катачылык кеткен. Сервер ошондон баягы мындай шайлоолор жыйынтыгы так эмес көрсөтүлүп калган дегендей бир мындай билдирүүлөрдү жасаганга аракет кылды. Бирок саясатчылар ага каршы дагы толтура аргументтер менен баягы айтып, түшүндүрүп, коомчулукка билдирип, ошондой көп билдирүүлөр болуп кетти да. Эми бул өтө чатак болду, албетте өтө чатак. Дүйнө жүзүнө баарына жарыя кылып алып, анан аягында мына ушундай бир өтө оңтойсуз абалга калып калыш бул өтө мындай өкүнүчтүү. Анан бийлик үчүн дагы өтө мындай чоң сабак болуш керек бул жерде. Себеп дегенде бийлик дайыма шайлоолордо ошондой бир тиги шайлоону өткөрүүчү штаб түзүшөт. Мынакей өткөн Сооронбай Жээнбековдун учурунда да бир чоң штаб түзүлүп, анда да шайлоо талкаланган. Азыр дагы бир чоң штаб түзүшкөн. Анан акыркы учурларда мына азыр Совбездин секретарына чейин ошол штабты контролго алып, ГКМБ баары ошондой болуп атып, анан ушундайга келип атат да. Бул деген бийлик өлкөдөгү процесстерди толук контролдой албай аткандыгын көрсөтүп атат. Же болбосо өздөрү кошо мындай ошол конфликттерге кандайдыр бир деңгээлде билип билбей балким мындай баягы мүмкүнчүлүк берип жаткандай ой калтырып атат да. Шайлоо бийлик үчүн эң коркунучтуу окуя сыяктуу болуп калып атат. Ооба, Кыргызстанда шайлоо бул бийлик үчүн эң коркунучтуу мындай моментта. Мисалы үчүн Акаев да ушу шайлоолор менен кетти, Бакиев дагы шайлоолор менен кетти. Мынакей Сооронбай Жээнбеков 1-2 сааттын ичинде бийликтен кол жууп калды. Азыр дагы мына шайлоолор болгондо ушундай чоң чатактар болуп атат да. Мына сервердин бузулушу, Акаевдин учурунда ЦИК отурган добуштар санап аткан учурда свет өчүп калып, караңгы болуп, бир анан ошол кыска убакыттын ичинде көп нерсени эч кимге көргөзбөй жасап койчу ушуга окшош турса болобу? Бул жерде мындай да, эми биз СССРдан баягы чыккан элбиз да. СССРдан бөлүнүп чыккан мамлекетпиз. Анан СССРда деле ошо 20-жылдары Ленин өлгөндөн кийин ушундай абал болгон да. Мисалы үчүн Лениндин ордуна жаңы өкмөт башчыны бекитип атканда деле Сталин генералдык секретары болуп атканда, же болбосо партиянын башына келип атканда ошондо деле ушундай окуя болгон. Анда дагы жанагы Сталинге 350 бирдеме
добуш жетпей калганда. Анан Сталин тиги эмени чакырып эле, жанагы эсептөө комиссиясынын башчысын чакырып эле, анан сизге 300 канча добуш жетпей калды десе, оңдоп туруп эле, барып окутуп туруп эле, өзү партиянын башына, өлкөнүн башына келип алганда, анан ошол келатат да дагы эле. Ошол вирус, Сталинден кой берилген вирус бүгүнкү күнгө чейин келатат да. Ошондуктан бийликтен баары шатрап кулап атышат. Анан мындай Акаевдин учурунда деле, мисалы үчүн айыл жергесинде мына баарыбыздын туугандарыбыз 14 жыл башкарды да, 14 жылдын ичинде баарыбыздын туугандарыбыз ошол жерде жанагы участкалык комиссияларда мүчө болуп жүрүштү да. Мына ошолор деле айтып атат, баары айтып атат, кандай жасатыш экенин, тиги жанагы байкоочулардын баарын кетирип туруп, анан түнү менен баардыгын тең оңдоп, жогору жактан борбордук шайлоо комиссиясы бир цифраларды айтып коет да, ошого баарын тең тууралап чыгышканда түнү бою отуруп алышып. Анан билесиз да, жанагы милиция менен баягы коштоосунда жүрүп калышып, участковый комиссия эмне ал, эмнени чечет, туурабы? Бирок ошолор жыйынтыктарды көтөрүп алып, милициянын коштоосунда жүрүп калган учурлар көп болчу эмес беле? Катып жанагы байкоочулардан. Мына ошонун баары тең эмне, бул шайлоолорду бир цифраны жогору жактан айтып коет, анан таң атканча ошолордун баарын тең ошондой кылып түстөп, оңдоп жазып чыгышат да, калем менен кээ бирөөнү бусуп, атайлап ошентипчи. Мына ошентип келишкен. Анан ошондон тажап, кол санак болбойт экен, бизге туура эмес экен деп туруп, анан электрондук шайлоону алып киришкен. Башында эле бул болбойт, бул таптаза туура эмес. Себептен де бул электрондук баягы саноону адам ойлоп тапты. Ошого эле адам тескери таасир берип коюшу мүмкүн деп. Анан кийин чыкпадыбы? Мисалы үчүн бир шайлоолордо Швейцариядан бир эме серверден биздин серверге кирди деп аябай дагы анда да бир чуу чыккан. Дагы ошондой бир окуялар болуп аткан. Анан акыркы мезгилдерде айта баштаган 2 сервер экен деп. 2 сервер турат. Мынакей соц тармактарда шайлоого чейин канча жазышты? 2 сервер, бирөө тиги улуттук коопсуздук кызматынын имаратында турат, бирөө борбордук шайлоо комиссиясында турат деп аябай жазып атышпадыбы? Анан ошентип копиясы. Копиясы. Атпесе эки башка болуп кетиши мүмкүн. Ооба. Ошентип анан бири-бирине кандайдыр бир маалыматтарды берип, анан чыгарышат жыйынтык деп бир ушундай бир түрлүү жоромолдорду айтып, баягы анткени шайлоого ишенбей баратканда эл ар кандай жоромолдорго баягы жоромолдорду жарата баштайт да. Анан электрондук системага дагы азыр мындай көпчүлүк төрү ишенбей баштады да. Ишенбей баштады, анткени өтө кызыктай жыйынтыктар чыгып атпайбы? Эмне үчүн дайыма эле бийликтин партиялары утуп кетет? Мисалы үчүн бүтүн Кыргызстанды алалы. Анын эң аз дегенде 120 000 фанаты бар да. Анткени ал дайыма 120дан өйдө алып атпайбы? 170ке чейин алып атат. Эмнеге өтпөйт дайыма? Анда бирдеме жасалып атат да, ошондуктан өтпөйт. Электрондук системада да өтпөйт. Колдо мейли бүтүн өтпөй калыптыр. А эми электрондукта да өтпөй атпайбы? Кызыктыгы ошондо да. Көрдүңүзбү? Мына ошондой партиялар да ошондой бар да, кызыктуу жагдайлар бар. Анан мен дагы мындай өзүм да байкап жүрчүмүн, ушу кандайдыр бир нерсе менен жазалат бул депчи. Себептен мен да илгери бир партияга чакырышкан, 30-чу номер болуп кириңиз деп. Анан макул болуп кирейин десем, бир ак үйдө мындай өтө көп жыл иштеп, анан депутат болуп жүргөн дагы бир саясатчы ошол партиянын тизмесине кирип калды. Анан кийин мен карасам, ал 11-чи болуп кирди да. Бизден кийин келип, бирок 11-чи болуп кирди. Анан мен ойлодум, бул ак үй менен аябай жакшы, ак үйдүн баары дос муну менен. Демек 11-чи болсо, бул партия 15 эле добуш алат деп ойлодум да.
30-га жетпей калат. 30-га жетпейт. Алар айтып атат да 33-тү алабыз деп атат да, мындай жанагы сурамжылоолордун немеси менен. Бул 15 эле алат. Демек бул электрондук эсептөөнү дагы булар бирдеме кылып жазайт болуш керек. Ак үйдөн чечилди. Демек буну бияка жиберип, анан атайлап туруп 15 добуш мандат берип туруп тынчытабыз деп атат дедим да, мен чыгып алып кетип калдым. Чыгып алып кетип калсам эмне болду дебейсизби? Ал партия 11 эле мандат алып калды. 11 тиги ошол келген киши депутат болдук, анан кийин жок, калган депутат кереги жок. Эч кимиси кирген жок. Көрдүңүзбү? Мындайча айтканда алдын ала эсептөө болгондой болуп калды. Мен ошого мындай өзүм шектенип чыгып кеттим дагы. Бирок тиги партияны карадым, ал 11 мандат гана алды. Көрдүңүзбү? Анан ошондойлор мындай көп да, ошондой мындай кыйыр далил берип аткан эмелер көп, аябай окуялар. Анан ошого мен мындай электрондук эсепке анчейин ишенбейм. Анан мындай акыркы ушул былтыркы учурдан бери мындай 600 000 добуш мындай воздухдагы добуш бар деген дагы мындай пикирлер бар да. Нары бери бөлө турган. Бийликтин партиялары үчүн бөлүп салып кое турган бир 600 000. Анан мен кызыктым да, бул кандайча айтып атышат десем, көрсө жанагы форма 2 болбоду. Форма 2де жанагы эки партия эметкенде талашканда да анда да 600 000 добуш жөнүндө сөз болуп атпайбы? Жанагы форма 2 боюнча ар кайсы жерден добуш бергендер дагы 600 000 болуп атат. Мына ошондой дагы бар да. Анан ошого жана кечээ дагы айтып атышат, ушу 600 000 тегерегинде добуштар мындай чайкалды деп айтып атышат да. Анан ошондой бир мындай кыйыр түрдө бир эмелер бар да. Анан мисалы үчүн былтыркы шайлоодо дагы мисалы үчүн борбордук шайлоо комиссиясы айтып атпайбы, тиги биримдик 56, то есть 46 мандат, тиги мекеним Кыргызстан 45 мандатка ээ болду. Бир эле мандат экөөнүн ортосунда да, бир эле мандат айырма. Кандайча андай болот? Эки партия эмне ошондой таймашабы? Андай таймашпайт да. Бул электрондук эсеп, атайын эсептелип ошондой чыгып атат деп мен ойлойм да. Мен андайга ишенбейм. Бул фокус болуп атпайбы, мындайча айтканда? Фокус. Эки партия ошентип чыгат, канча дагы толтура партиялар катышып атат да ал жерде. Анан кантип эки партия ошентип чыгып калат? Демек бул кандайдыр бир цифралар менен ойноо жүрүп атат да. Анан кийин мындай сураштырганда деле жанагы биримдик партиясынын штабындагылардан ошо чыккан маалымат деп айтып атышат. Аларда 63 мандатка ээ болушкан. Жанагы былтыр жанагы немелердин баарын, квитоктордун баарын чогултуп эсептеп чыгышканда алар 63 мандат алган. Тиги ЦИК болсо, борбордук шайлоо комиссиясы, аларга 45 мандат берип атат да. Көрдүңүзбү? Ушундай бир кызыктуу, мындай кыйыр түрдө далилдеген, мындай көрсөткөн бир эмелер бар да, баягы сандар бар да. Эгерде баарын таза өткөрсө, чындап эле баягы жарыялагандай таза кылса, электрондук саноо болобу, колго саноо болобу, башка бир ыкмамен болобу, баары эле таза болот эле да. Баары таза болот. Бирок эл өзү, жанагы уюштуруучулар, ошол жерлерде отургандар, бияктагылар баары бузулган болуп атат. Ооба. Баары бузулган. Аны бир эле адам үстүндөн отуруп алып таза кылабыз деген жетпейт. Ооба. Мен оңдош үчүн. Мен бул шайлоолор башталганда эле айтпадымбы, мисалы үчүн биздин партияны, Акасаба партиясын кеч келдиңер деп алып салышты. Ошол эле учурда Жашасын Кыргызстан Токтай Мемталиеваныкында кеч келдиңер деп киргизбей атып, түнкү 11-де аны киргизип да бизди алып салышты да, эмнегедир. Түнкү 11-деби? Түнкү 11-де. 6-га чейин болуш керек болчу. 6-га чейин, түнкү 11-ге чейин бизди ошол жерден күттүрүп тургузуп, анан аны киргизип, бизди киргизбей, мындайча айтканда, экөөбүздөн киргизбеш керек эле да.
же экөөбүздүн экөөтөн алып салыш киргизиш керек эле да. Ооба. А булар болсо бирөөнү киргизип, бирөөнү киргизбей атпайбы. Анан мен ошого президентке жазбадымбы? Урматтуу президент, сиз айткан менен баягы жер-жердеги БШК, башка прокуратура, башка структуралар, акимдер бүт партияң мына моундай кылып эскиче иштей берет. Эскиче аракеттерди жасай берет. Бийликтин камчысын чабат деп президентке кайрылбадымбы? Мына анан биз сотко бердик. Сотто деле ошондой эчтекесин караган да жок, эчтеке кылган жок. Биз эки жагынан иск бергенбиз. Эчтеке карабайт. Жөн гана силер кечигип келген экенсиңер деп бизге керек болсо жанагы өзүнүн чечимин да окуп бербей жөн эле столдун үстүнө коюп алып кетип калды да. Сот мына бизге карата жасаган мамилеси. Мына ошондой да бул анан мына ошентип эле баары бир келе берет. Мынакей борбордук шайлоо комиссиясы деле мынакей кечөөнү серверден ушундай ката кетти деп эмнеге себеп дегенде жанагы партияларды бийликтин партияларын баарын өткөрүш керек болуп атат да, маселен, мисал үчүн. Себеп дегенде мен айтпадымбы, мынтип изилдеп, анализдеп көрсө жанагы преференциальный системада мына батыштан алып келишпедиби баарын? Батыштан алып келди, бирок батышта канча партия шайлоого качат? 2-3, эң эмеси 7 партияда, 7ден ашпайт аякта партиялар жок. Бизде болсо 21 партия катышып атпайбы? Анан мен ошого билдирүү жасадым. Эгерде чындап таза шайлоо болсо, бул партиялардан бирөө дагы 5%дык босогону ашпайт. Эч ким аша албайт. Себеп дегенде өтө көп. Анан ар бир партияны карасаңыз, ар бир партиянын тизмесинде 2-3төн адам бар, жанагы добуштарды бөлүп кете турган. Анан 21 партия болсо, баары тең добуштарды бөлүп кетип атпайбы? Анан бир гана айла бул акча менен алышы мүмкүн 5%ды, же болбосо күч менен, админ ресурс менен, же болбосо дагы бир кандайдыр бир махинациялар менен алыштары мүмкүн. Мына ошо башка эч бир эме жок. Анан ошондуктан мына ошондой билдирүү жасадым. Мынакей жыйынтык ошондой болду. Жыйынтык өтө өкүнүчтүү болуп атат. Себеп дегенде баары тең билет 5%ды өтө албайт. Мисал үчүн төрөлө элек жаткан партиялар өтүп кетип атпайбы? Кече жаралып шайлоого катышып эле өтүп кетип атпайбы? Ал кантип атерде бүтүн Кыргызстан ата мекен 30 жылдан бери жана социал-демократтар баары көнгөн ошол атка СДПК деп. Анан кантип алар деле барып кайра чыгып кетип атышпайбы? Жана эл үмүтүнү өткөрүп атышпайбы? Жана 10-дун ичинде эл үмүтү жүрөт. Кече өңкүлө балдар. Кантип андай болот? Мындайча айтканда, Акаевдин учурунда туура жанагындай жазалчу, шайлоо жазалчу да. Орой жазалчу. Бакиевдин учурунда да орой жазалчу. Бирок мындай илимден чыкпайт да. Илимден чыкпайт. Илим далилдеп койсо, могу жерден болбойт ары. Себептен да мыналар бар десе, ошондон чыкпайт да. Азыр болсо илимден чыгып кетип атышпайбы? Илимден чыгат. Мисал үчүн алсак, жанагы жапжаш 80-90 жылкы балдарды баарын тең бир тизип эл үмүтү деп туруп алып баратышат. Чыгышта бүт дүйнө жүзүндө билишет. Чыгышта улгайган адамдарга добуш берет, ишенимди көбүрөөк ошолорго берет, кички балдарга бербейт. Алар дагы өсө элек деп коет. Бирок ошолорду алып сүйрөп кирип баратышпайбы? Көрүнүзбү? Мындай илимдин дагы эчтекенин кереги жок. Мына биз эксперттер ошонун баарын жаздык, айттык, мындай болбойт, булар өтпөйт деп. Бирок баары социалдык жанагы сурамжылоолорго да каршы жыйынтыктар чыгып атпайбы? Мына социалдык сурамжылоолордо ишеним менен тиги эл үмүтү өтпөй атат. Булар өткөрүп жүрүп атат. Анан өткөргөндө да ата мекен бүтүндүн алдына чыгарып жүрүп атышпайбы? Илимге жатпайт да булчу. Илимге, мына социалдык сурамжылоолорго жатпаган нерсени. Илимий негизи жок. Илимдин негизде. Мына социалдык эмелерде айтты. Бүтүн Кыргызстан өтүп атат, ынтымак өтүп атат, ата журтум Кыргызстан өтүп атат, ата мекен өтүп атат, азаттык, улуттар биримдиги деп мына 6 партияны айтып атат. Булар болсо, сурамжылоо. Булар болсо
таптаза башка нерсени жасап берип атышпайбы, көрсөтүп атышпайбы? Эми татпаз эмес, жарымы. Ошондой. Мисалы үчүн альянс башкалар өтпөйт деп атса, булар өткөрүп берип атат. Анан мен дайыма мындай шайлоолордо штабтардан анча-мынча маалыматтарды алып турам. Анан бул жолу акыркы күнү мен мындай кокустан болуп калды. Менин досум атасынын юбилейине чакырды. Анан мен ал жака барсам, Өмүрбек Чиркешев да келип калды да. Анан кийин мен сурадым андан. Кандай болуп атат, жыйынтык кандай болушу мүмкүн десем, ал айтты. Жыйынтык жакшы деди. Мен үчүн атайын сурамжылоо жасаткам деди. Атайын сурамжылоо жасатсам, 4 партия 5% босогодон өтүп атат деди. Калгандардын баары 4%тен ылдый экен деп айтты. Ана мен айттым, кайсы партиялар десем, ал айтты, Ата журтум Кыргызстан, Бүтүн, Ата мекен и Ыйман Нуру. 4 партия өтүп атат деди. Калганы бирөө да өтпөйт экен деп ошентип айтты. Эртеси күнү болсо мына кандай тескери, таптаза тескери. Минтип айтсак болобу, мына биздики бир 5 мүнөт калыптыр, кыска эле. Өйдө жактан тазаланалы деген эрк бар, мисалы үчүн ылдый жактан коом таза болсок деген дагы мындай жалпы колдоо бар. Бирок ортосунда отургандар, жана чиновниктер мурунку калыптанып калган мына советтикке кийин мына феодалдык нерселер кошулуп кетти. Ошолор эч нерсени өзгөрткүсү келбей, мурдагыдай эле иштеп, бийликке да баш ийбейт, элге да баш ийбейт. Ушундай болуп калдыбы? Туура, өйдө жактан, мисалы үчүн биз аябагандай көп эмени көрүп атабыз, мындай ниетти. Таза шайлоо өткөрөлү, дүйнөгө таза шайлоо өткөрө ала турган мындай коом катары кабылданып калалы деген, таанылалы деген аракетти көрүп атабыз. Ылдый жак болсо аябай каалап, сурап, талап кылып атат, ошону жасагыла деп эметип атат. Бирок мамлекеттик структуралар, жанагы мен президентке кайрылган дал ошо болду да. Айтпадымбы, мамлекеттик структуралар кайра эле эскиче эле иштеп атат. Бийликчил партияларды, алар фамилияларын же болбосо аттарын партияларын билет да. Ошолордун эле көмөчүн эметип, ошолорго жан тартып эле аракеттерди ошондой жазып атат. Мейли ал БШК болобу, мейли ал сот болобу, прокуратура болобу, башка болобу, баары бир ошо бийликчил гана партияларды өткөргөнгө аракет кылып атат деп. Анан бир нерсеси, мынау шайлоого катышкан партиялардын өзүндө да күнөө бар. Анткени президент айтпадыбы, менин партиям жок деп. Бийликчил партия жок. Менин атыма жамынган партиянын баарын тең кулаткыла же шайлоого добуш бербей койгула, башкага бергиле деп айтты да, туурабы? Бирок бул партиялар, эл, коомчулук, социалдык тармактар, эксперттер, аналитиктер баардыгы тең айтып атты. Мынау партиялардын баары тең бийликтин партиясы деп 5-6 партияны айтып атты. 8 партияга чейин айтып атышты. Бирок саясий партиялар бирөө дагы айткан жок да, урматтуу президент, сиз айтып атасыз ошентип, бирок 8 партияны биз көрүп турабыз бийликтик экенин. Бул болбойт деп эч ким айткан жок да. Жыйынтык мына бүгүнкүндөй болду. Себеп дегенде жанагы мамлекеттик структуралар бийликчил партияларга иштеп коюп атышпайбы. Мына ошондой болуп атат. ЦИКчи. Бирбашелеком. ЦИК дагы ошондой. Таза эмес. Таза эмес, ал дагы таза эмес. Мен ЦИКке, Кыргызстандын ЦИКине деги эле ишенбейм. Бирок мен бир да жолу, балким бир жолу калтырып калышы мүмкүн кайсы бир себеппен. Бирок бир да жолу шайлоону калтырбайм. Дайыма барып шайлайм. Бирок мен эч качан ЦИКке ишенбейм. Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргызстандын мен ишенбейм. Статкомго ишенбеген сыяктуу. Статкомго ишенбеген сыяктуу. Кантип оңдош керек? Аябай кыска, мүнөтүбүз аз калды. Оңдоо оңой эле, мунун баарын тең мыйзамдардын баарын жакшы жазып чыгыш керек. Бийликке мындай мүмкүнчүлүк бербегендей мыйзамдарды жазыш керек да. Мисалы үчүн эмне үчүн бийлик
бир партиянын президент болду, бир партиясын менен эле кириш керек. А эмне үчүн 4 партия алып кирет? Мисалы үчүн Сооронбай Жээнбековдор 3 партия алып кирди, туурабы? Булар 8 партия алып кирди. Бөлүп алыш үчүн. Азыр дагы бирөө келсе, ал 16 партия алып келиши мүмкүн. Мындайча айтканда, контролдук пакетти ээлөө болуп атпайбы? Жогорку кеңештеги контролдук пакетти ээлеп алып, бийлик жүргүзүү жүрүп жатат да. Именно ошол үчүн бийлик кулап атат. Анткени контролдук пакетти алганга эч ким каалабайт да аны. Мүмкүнчүлүк бербейт. Себептен контролдук пакет алгандайын ал авторитардык режим болот да. Ошондуктан аны бербеш үчүн ушинтип бийликтер кулап атат да. Бүгүн болбосо эртең бүрсү күнү башка күнү кулап атат да ошентип. Убактыбыз аяктап калыптыр. Дагы көп талкуу болот го бул шайлоо тууралуу, жыйынтыктар тууралуу. Рахмат сизге. Бизде конокто саясатталдоочу Табылды Акиров болду. Биз кечээ 28 ноябрда өткөн шайлоонун алгачкы жыйынтыктар тууралуу сөз кылдык. Рахмат сизге. Сиздерге рахмат. Саламат болуңуздар.